Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Кешір мені, пожалуйста, мен қалаған емесмін. Мен сені тарынтқым келген жоқ. Бір үмітменен башталған жашоо. Айжандың бұл үйге келін болып келгеніне аран әле 1 жыл болған әле. Ал 20-ға жаңа шыққан айылдың ең сұлуу, ақ жуымал, именшек жана тарбиялуу кызы болчу. Нурлан экөө бири-бирин сүйүп чоң үміттөр менен баш кошушкан. Нурлан ата энесинин жалгыз уулу, алдына койгон максаттары көп, мээнеткич жигит эле. Бул үй бүлө айылдагы эң бардар, колунда бар, кадыр барктуу адамдардан саналчу. Кайнатасы Капар 55 жаштагы, сөзү өткүндө, айылдагы көпчүлүк маселелерди чечкен, сүрдүү жана бийликтүү адам болчу. Анын көздөрү дайыма бир нерсени терең акмалагандай, адамдын ичиндеги сен окуп кайгондой курч эле. Ал эми кайненеси Салима апа катал, салтты катуу кармаган, келиндин ар бир баскан турганын көзөмөлгө алган. Бирок ден соолугу көп жылдардан бери начар. Жогору аял Айжан бул чоң, 2 кабаттуу заңгыраган үйдө эртеден кечке тынбай кызмат кылчу. Таң атпай туруп кароо шыпырат, уй сайт, камыр жууруйт, кайнатасы менен кайненесинин алдына ысык чайын даярдайт. Ал үчүн бул кызматтар оор эмес эле, анткени жанында сүйгөн жары Нурлан бар болчу. Түнкүсүн Нурландын кучагына кирип, күндүк чарчоосун унутуп, келечектеги бактылуу күндөрдү кыялданышчу. Бирок тагдырдын сыноосу күтүүсүздөн башталды. 2 ажырашуу жана муздак дубалдар. Үйлөнгөндөн кийинки чоң тойдун карыздары, ага кошумча Нурландын жеке бизнесин баштоо планы аны Россияга, Москва шаарына иштөөгө мажбур кылды. Айжан, жаным, мен 1-2 жыл иштеп, бутубузга туруп келейин. Атамдарды жакшы кара, сен менин намысымсың деп Нурлан аэропортто Айжанды бекем кучактап, маңдайынан өп коштошту. Айжандын көзүнөн жаш куюлуп: Нурлан, тез келчи. Мен сени күтөм. Бул чоң үйдө сенсиз кантип жашайм? Деп боздоп кала берди. Нурлан кеткенден кийин, заңгыраган чоң үй Айжан үчүн муздак зынданга айлангандай болду. Күндөр бири-бирине окшош, зериктерерлик жана оор өтүп жатты. Кайнеси Салима апа баягыдай эле катуу, келин, тигини кыл, муну кыл, чай кайнат, кир жуу деп буйрук берип турчу. Айжан баарын унчукпай, кынтыксыз аткарчу. Бирок убакыт өткөн сайын үйдөгү атмосфера өзгөрө баштаганын Айжандын назик сезими туя баштады. Бул өзгөрүү кайнатасы Капардын көз карашында эле. Үч сүрдүү көздөрдөгү жашыруун от. Капар башында Айжанга кадимкидей эле, катал жана улутуу кайната катары мамиле кылчу. Бирок Нурлан кеткенден кийин арадан 3-4 ай өтүп, кырдаал акырындан башка нукка бурулду. Бир жолу кечки тамакта Айжан чай кууп жатканда, Капардын көздөрү келининин ак жуумал билигини, ичке белине узакка кадалып калганын Айжан байкап калды. Айжан чөчүп кетип, чайды төгүп ала жаздады. Абайлабайсыңбы, келин? Деди Салима апа жактырбай. Капар болсо жумшак үн менен: Эч нерсе эмес, байбиче, келин чарчаганго. Айжан, отуруп сен да чай ич, деди. Бул сөз Салима апаны да, Айжанды да таң калтырды, анткени Капар буга чейин эч качан келинин аяп, мындай жумшак сүйлөгөн эмес. Күндөр өтө берди. Айжан эшикте кир жайып жатканда, же ашканада тамак жасап жатканда далысынан кимдир бирөөнүн оор тешип өчүдөй карап турганын сезе баштады. Бурулуп караса, Капар терезеден же эшиктин кычыгынан аны тиктеп турган болот. Кайнатасы көзүн ала качпай, тескерисинче, Айжандын көзүнө тике карап, бир аз жылмайып койчу болду. Айжандын дене бою дүркүрүп, жүрөгүндө түшүнүксүз коркунуч пайда болду. Жок, болушу мүмкүн эмес. Ал менин кайнатамго, атамдай болгон адам. Мен жөн эле жаман нерселерди ойлоп жатам деп өзүн өзү сабыратконго аракет кылчу байкуш келин. Бирок аялдын инстинкти аны алдаган жок. 4 жалгыздыктын тузагы, кайненин кетиши. Ноябрь айынын ортосу. Күн сууктап, алгачкы кар түшкөн убак.
Салима апанын қан басымы кескен көтеріліп, жүрегі кармап қалды. Аны тез жардам менен шаардагы ооруканага алып кетишти. Капардын шаардагы инелери Салима апаны жакшы клиникага жаткызып, кеминде 2 жума дарыланарын айтышты. Ошентип чоң 2 кабаттуу үйдө 55 жаштагы Капар жана 20 жаштагы Айжан экөө гана калды. Бул күн Айжандын жашоосундагы эң коркунучтуу түндөрдүн башталышы болчу. Биринчи күнү Айжан бөлмөсүнөн дээрлик чыкпай, тамакты жасап коюп, кайнатасынын көзүнө көрүнбөгөнгө аракет кылды. Кечинде эшигин ичинен Бекем Илгич менен ирип алды. Түнкүсүн Нурлан менен телефондон сүйлөшүп, ыйлап алды. Нурлан, качан келесиң? Мен коркуп жатам. Апам ооруканада, үйдө атам экөөбүз элебиз. Мага бул үйдүн дубалдары басып келе жаткандай сезилет, деди Айжан үнү титиреп. Айжан, жаным, чыдачы. Атамдан эмнеге коркосуң? Ал сени өз кызындай көрөт. Мен акча жөнөттүм, карыздарды кутулуп жатабыз. Дагы бир аз чыда, деди Нурлан эч нерседен бейкапар. Айжан күйөөсүнө кайната мени башкача карап жатат деп айтууга батын албады. Муну айтса, Нурлан ишенмек эмес, балким менин атамды жаманатты кылып жатасың деп өзү жаман көрүнүп калмак. Кыргыздын менталитетинде кайнатага мындай шек келтирүү өлүмгө тети уят иш эле. 5 жырткычтын маскасын чечиши. 3-чү күнү кечинде кар аралаш катуу шамал башталып, айылдын электр жарыгы өчүп калды. Үйдүн ичи капкараңгы. Айжан ашканада шам жагып калтырап отурган. Капар ашканага кирип келди. Анын үстүндө жуга халат, көздөрү шамдын жарыгында жапайы жаныбардын көзүндөй жылтырап турду. Ал Айжанга жакын келип, отургучту тартып, анын маңдайына отурду. Айжан, коркуп жатасыңбы? Деди ал үнүн төмөндөтүп кырылдаган үн менен. Жок, ата. Жарык качан жанат болду экен? Айжан үнүнүн титирегенин жашыра албады. Капар колун созуп, Айжандын стөлдүн үстүндө турган колун кармап алды. Кайнатасынын колу оор жана ысык эле. Айжан ток ургандай чөчүп кетип, колун жулуп алды. Ата, эмне кылып жатасыз? Деди ал ордунан ыргып туруп. Капар эч шашпай, өзүнүн салмактуу үнү менен сүйлөдү. Эмне кылып жатам, келин? Сени аяп жатам. Нурлан кеткенине канча болду? Жаш жаның менен куурап, бул чоң үйдө күн болуп жүрүсүң. Салима болсо сени адам катары көрбөйт. Сен мэримге, жылуулукка муктажсың. Айжан, мен баарын көрүп турам. Айжандын башы айланып дубалга жөлөнө калды. Кудайым ай, бул эмне деген сөз? Кайнатам мага эмне деп жатат? Ата, сөзүңүздү токтотуңуз. Мен Нурландын аялымын. Сиз менин атамсыз. Мындай сөздөрдү сүйлөгөндөн уялбайсызбы? Мен азыр кетем, төркүнүмө кетем. Айжан эшикке карай чуркады. Бирок Капар андан шамдагайлык кылып, Айжандын билегинен бекем кармап калды. Анын күчү ушунчалык көп болгондуктан Айжан кыймылдай албай калды. Кайда барасың? Деп ышкырды Капар анын бетине эңкейип. Анын оозунан арактын жана тамекинин аралашкан жыты бургуруп турду, ал бөлмөсүндө жалгыз ичип отурган экен. Төркүнүңө барасыңбы? Оорукчан ата энеңдин үстүнөбү? Аларга кайната мени карады деп айтасыңбы? Ким сага ишенет, Шуркуя? Бул айылда менин сөзүм мыйзам. Эгер бир жакка чыксаң, келин бузулуп, үйдөгү алтындарды уурдап качып кетти деп бүт элге маскара кылып, Нурланга талак бердиртип салам. Ата энең уяттан өлүп калат. Айжандын көзүнөн жаш мөндүрдөй төгүлдү. Ал капканга түшкөнүн эми толук түшүндү. Бул чоң үйдүн ичинде аны каргой турган эч ким жок болчу. Кое бериңиз мени. Суранам. Ата, Кудайдан коркуңуз деп жалбарды Айжан ыйлап тизелеп отура калып. Капар Айжандын эгинен кармап көтөрдү. Кудай бул үйдүн ичинде эмне болуп жатканын көрбөйт. Айжан, бул үйдүн кудайы да, патшасы да менмин. Эгер менин тилимди алсаң, ханшадай жашайсың. Салима сага сөз айта албайт.
Нурландын да акчасы керек емес, мен сени алтынга бөлейм. Бирок мага каршы чыксаң, жашооңду тозакка айлантам. Ушул сөздөрдү айтып, Капар Айжандын чачынан сылат. Анын колдуру калтырап, денесиндеги шайтандык напсиси толугу менен ойгонгон эле. Айжандын акыл эси тумандап, коркунучтан жана үмүтсүздүктөн улам үнү чыкпай калды. Сыртынан улуган шамалдын үнү үйдүн ичиндеги Айжандын үнсүз кыйкырыгын жутуп жатты бир. Тузакка түшкөн куштун чырылдаганы. Сыртынан үйдү чатыратып соккон кар аралаш шамалдын үнү Айжандын кулагына угулбай калды. Анын бүткүл дүйнөсү ушул караңгы ашканада, алдында көздөрү канга толуп, шайтандык напсиси ойгонгон кайнатасынын коркунучтуу караны менен чектелип калган эле. Капардын оор, балыктын кабыршыгындай муздак жана карлуу колдуру Айжандын назик билегин кысып, сөөгүнө чейин сыздатып жатты. Ата, көйүү бериңиз. Сиз эмне кылып жатасыз? Нурлан укса сизди өлтүрөт. Айжан акыркы күчүн жыйнап үстөлдү сүзө ордунан жулкунуп турду. Үстөлдөгү жалгыз күйүп турган шам кулап түшүп өчүп калды. Үйдүн ичин коюу, көз сайса көрүнгүс караңгылык каптады. Бул караңгылык Капар үчүн чыныгы жырткычтын маскасын толугу менен чечүүгө берилген мүмкүнчүлүк болду. Нурлан укса дейсиңби? Капар караңгыда Айжанды өзүнө күч менен тартып, карлуккан үнү менен бетине ышкырды. Нурлан каяктан угат. Ал Русияда акчанын артынан кууп жүрөт. Асага ким ишенет? Менби же сенби? Эгер азыр кыйкырсаң, эртең эле бүт айылга Нурлан жокты келин үйдөгү акчаны уурдап, ойношу менен кармалды. Ошон үчүн кууп чыктым деп айтам. Атайынын айылдагы аброю эмне болот? Жүрүк оорулуу атаң муну угуп тирүү калат деп ойлойсуңбу? Айжандын жүрөгү шуул эйтип, буттарынан алсыздык жүгүрдү. Капар эң алсыз жерден анын ата энесинен жана намысынан кармаган эле. Кыргыздын менталитетинде келиндин жаман атка конушу өлүмдөн да катуу жаза экенин Айжан жакшы билчү. Келин бузулуп тур деген сөз анын бейбечара, бирок намыскөй ата энесин тирүүлөй көргө түртмөк. Жок, атаке, антип коркутпаңызчы. Мен сизге кызыңыздай элем го. Менин жашоомду талкалабаңыз. Айжан калтырап, ыйлап Капардын бутуна жыгылды. Ал жараланган куштай чырылдап, жан далбас уруп жатты. Бирок адамды касиетин жоготуп, напсинин кулууна айланган Капардын кулагына бул жалынуулар кирген жок. Ал Айжанды чачынан бекем мыкчып көтөрүп, эч бир аеосуздук менен бөлмөнү көздөй сүйрөдү. Айжандын тырмактары эшиктин босогосун чийип, үнсүз кыйкырыгы тамак ичине тыгылып калды. Ал катуу кыйкыра алган жок, анткени коркунуч, уят жана ата энесинин өлүмү көз алдына тартылып, үнүн бууп салган эле. Бул түн Айжандын адамдык намысы, тазалыгы, ак сүйүүсү жана келечеги ырайымсыздык менен тепселген, тозоктун эшиги ачылган коркунучтуу түн болду. Заңгыраган шоң үйдүн муздак дубалдары гана бул үрүй учурган кылмыштын, ак чарлактай таза келиндин кардолгонунун жалгыз үнсүз күбөсү болуп кала берди. Эки таңкы тозок жана күзгүдөгү чоочун жүз. Таң атты. Айылдын үстүнө аппак кар жаап, айлана жымжырттыкка, тазалыкка бөлүнгөн эле. Бирок Айжан үчүн бул дүйнөнүн тазалыгы түбөлүккө жоголгон. Ал өзүнүн муздак бөлмөсүндө бурчта тизисин кучактап, көздөрү аңтарылып, бир чекитти тиктеп отурду. Түн ичиндеги кордуктан кийин анын көз жашы соолуп, ыйлоого дарманы калбаган эле. Денеси гана эмес, жаны, жан дүйнөсү майдаланып, миң бөлүккө бөлүнүп кеткендей сезилди. Анын үстүндөгү кийимдери тытылган, чачтары самсалап, жүзү кубарып, көздөрүнүн асты капкара болуп шишип чыккан болчу. Мен эми киммин? Мен эми жашаштын кереги барбы? Деген ой мээсин аралап өттү. Ал ордунан араң турду да, күзгүгө тигилди. Күзгүдөн ага кечеки бактылуу, үмүткө бай Айжан эмес, жашоосу талкаланган, кирдеген, өзүнөн өзү жийиркенген чоочун бир арбак карап турду. Айжан ваннага кирип, муздак суунун астында сааттап отурду. Денесин самындап, териси сыйрылгычакты ышып жууду.
Бирок канчалык жуумбасын капардын ошол жийиркеничти, ыплашчыты, анын оор дем алганы, жана конкордук менен жылмайганы сезиминен кетпей койду. Бул кир суу менен кете турган кир эмес болчу, бул жан дүйнөнүн түбөлүк так калган кири эле. Ал ашканага кирип, стөлдүн үстүндө турган курч бычакты колго алды. Ушул бычакты жүрөгүмө сайсам, баары бүтөт. Бул азаптан кутулам. Нурландым бетин кантип карайм. Мен эми таза эмесмин го, деп бычакты көкүрөгүнө така. Анын колу калтырап көзүнөн жаш мөндүрдөй куулду. Бирок так ушул маалда көз алдына жүрөгү оорулуу атасы менен бичара апасы тартыла түштү. Эгер мен өз жанымды кыйсам, капар баарын башкача буруп коет. Келин бузулуп, уятка чыдабай асынып алды дейт. Атамдар уяттан башын көтөрө албай, ошол эле күнү өлөт. Жок, мен ата-энемди өлтүрө албайм. Айжан бычакты колунан түшүрүп жиберип, муздак полго кулап түштү да, оозун эки колу менен бекем басып, үнүн чыгарбай өкүрүп ыйлат. Ал тирүүлөй өлгөнүн, эми бул азапты жалгыз көтөрүүгө мажбур экенин түшүндү. Алтын тор жана шайтандын келишими. Саат эртең мененки 9 чамасында капар бөлмөсүнөн чыгып келди. Ал эч нерсе болбогондой, бетин жууп, чачын тарап, кадимкидей сүрдө жана токто кейпин кийип алган эле. Айжан ашкананын бурчунда титиреп турган. Капар ашканага кирип, Айжандын жанына келди. Айжан көркөнүнөн дубалга жабышып калды. Капар чөнтөгүнөн калың долларлардын таңгагын алып чыгып, стөлгө тарс эткизе таштат. Бул Нурландын Русиядан 1 жылда араң тапкан акчасынан да көп акча эле. Бул сага, деди капар муздак жана буйрукчул үн менен. Баягы сиңдиңдин укуусуна акча керек деп жаттым беле. Ушуну берип жибер. Нурланга айтпай эле кой, мен берди деп. Эстөө көлем болсоң, ханшадай жашайсың дебейдим беле. Салима келгенче экөөбүз гана болобуз. Бирок, эгер үнүңдү чыгарсаң, бирөөгө бир нерсе десең, сени да, ата-энеңди да бул айылдан жер менен жексем кылып жок кылам. Түшүндүңбү? Айжандын үнү чыккан жок. Ал жөн гана башын ийкеди. Капардын бул кылганы Айжанда бир гана зордуктоо эмес, аны буум сектуу сатып алуу, психологиялык жактан толугу менен сындыруу болчу. Айжан стөлдөгү акчага карап, өзүн эң акыркы, дүйнөдөгү эң ыплас адам катары сезди. Бирок акчаны албоого же каршы чыгууга анда күч да, мүмкүнчүлүк да калган эмес эле. Ал капардын куулуна, алтын торго камалган туткунга айланган болчу. 4 Нурландын шалуусу, жан дүйнөнү телген калп. Түштөн кийин Айжандын телефону шыңгырады. Экранда «Жаным Нурланым» деген жазуу чыкты. Бул жазууну көргөндө Айжандын жүрөгү токтоп кала жаздады. Ал телефонду кармап алып, эмне кыларын билбей, калдыруу калтырап демей кысылды. Жооп бербей кайыым деди, бирок шек жаратпаш үчүн аргасыздан «Алло» баскычын басты. «Алло, Айжан. Кандайсың, алтыным? Эмнеге үнүң бир башкача? Ооруп жатасыңбы?» Нурландын алыстан угулган, камкор жана мээримдүү үнү Айжандын жүрөгүнө канжар болуп сайылды. «Нурлан, мени куткарчы. Сенин атаң айбан экен. Мени алып кетчи бул тозоктон», деп кыйкыргысы келди Айжандын ички дүйнөсү. Бирок тамагына бир нерсе тыгылып калгандай үнү чыкпай, көзүнөн жаш гана агып жатты. «Жок, жаным. Баары жакшы. Жөн эле сени сагындым», деди Айжан үнүн араң чыгарбаганга аракет кылып, көз жашын жутуп. «Мен да сени катуу сагындым, Айжаным, апамдын абалы жакшырып калыптыр», шаардагы байкелер айтты. «Атам кандай, жакшыбы? Ага ысык чайын берип, жакшы карап жатасыңбы? Ал биздин үйдүн түркүгүгө, аны сыйла, жаным. Мен дагы бир аз иштеп жазында барам буюрса», деди Нурлан кубанычтуу үн менен. «Атам кандай? Жакшы карап жатасыңбы?» Бул сөздөр Айжандын кулагына шылдыңдай угулду. Өзүнүн сүйгөн жарына, ишенген адамына ушунчалык чоң, ушунчалык ыплас калпта айтып жатканы анын жанын кыйнап, тирүүлөй тозоктун утуна салып жатты. «Ооба, атам жакшы.
Барын жақшы қарап жатам деп Айжан телефонды өчіре салып, үнін шығарбай жерде мұштап илады. Ал Нұрланды қандай ғана сүйір әле. Эми ал сүйгі Нұрландың таза күчагына өзін татықсыз кердеген адам қатары сезіп, өзін-өз жек көріп бітті. Бес тозоқтың уландысы жана үрүй учурган белги. Ошол түндөн кийин Капар үшін бардык чектер бузулду. Салима апа ооруканадан чыгып келгичектики 2 жума убакыт Айжан үшін күн сайын кайталанган түбөлүк көрдүк айланда. Капар күндүзү кадимкидей эле айылдын кадырлуу адамы болуп, элдин көзүнчө Айжанга келин деп олутуу сүйлөп жүрдү. Ал эми түн киргенде шайтандын образына кирип, Айжандын бөлмөсүнө эркин кирип, аны өзүнүн буюмундай пайдаланып жатты. Айжандын каршылык көрсөтүүгө эрки калбаган. Ал сезимдерин өчүрүп, жөн гана тирүү роботко айланган эле. Кантип ушундай акмакчылык, ушундай айбандык болушу мүмкүн? Бир тууган баласынын аялына, өзүнүн келинине кантип кол салат? Деген суроолор Айжандын башында айланып, бирок жооп табылбайт эле. Коомдогу адамдардын сырткы көрүнүшү менен ички пластыгынын айырмасы ушунчалык чоң болорун ал эми гана түшүнгөн эле. 2 жумадан кийин Салима апа ооруканадан чыгып келди. Үйдөгү жашоо сыртынан баягыдай эле калыбына түшкөндөй болду. Капар кече эле келинин зордуктап жүргөн адам эмес, кайрадан сыйлуу кайнатанын маскасын кийип алды. Айжанда кайненесинин алдында унчукпай кызматын кылып, сырын ичине катып жүрү берди. Бирок эң коркунучтуусу алдыда болчу. Арадан 1,5 ай өттү. Кыштын кыраан чилдеси. Бир күнү эртең менен Айжан тандырга нан жаап жатып, капсынан баш айланып, көз алды караңгылап кетип кулап түшө жаздады. Ичи аңтарылып, жүрөгү айланып, көңүлү азып баштады. Ал дааратканага чуркап барып кусуп жиберди. Айжан дубалга жөлөнүп демин басып жатып, күтүүсүздөн бир нерсени эстеди. Анын ай сайын келүүчү аялдык цикли кечиккенине 15 күндөн ашып кеткен эле. Нурландын кеткенине 6 ай болгон. Демек, бул Нурландан болушу мүмкүн эмес болчу. Айжандын көздөрү чекчейип, денеси муз-муздак терге чөмүлдү. Жүрөгү кабыргасын жарып чыпчудай дүкүлдөп согуп жатты. Жок, Кудайым. Суранам, андай эмес дейчи. Болушу мүмкүн эмес. Жок, деп Айжан өзүнүн ичин кармап, коркунучтан жана үрүй учуудан улам чачын жулуп алды. Кайнатасынын кордугу бир гана жан дүйнөсүн талкалабастан, анын денесинде өчпөс, жашырууга мүмкүн болбогон тирүү далилди, үрүй учурган наристини пайда кылган эле. Бул Айжан үчүн чыныгы акыр замандын башталышы болчу бир. Үрүй учурган 2 сызык, өкүмдүн чыгышы. Кыштын ызгаардуу таңы Айжан үчүн акыр замандын башталышындай сезилди. Тандырдын жанында баш айланып, көңүлү айнып кулаган ошол мүнөттүн тартып, анын жашоосундагы эң коркунучтуу шек жүрөгүнө жыланча союлуп кирген эле. Ал бул шекке ишенгиси келген жок. Балким, суук тийгендир. Балким, стресстен улам кечигип жаткандыр. Кудайым, андай болушу мүмкүн эмес. Деп өзүн-өзү алдаганга аракет кылды. Бирок аялдын денеси алдабайт болчу. 2 күндөн кийин Айжан шылтоо таап, коңшу айылдагы дарканага барды. Өз айылынан алууга даялган жок, анткени планчанын келини тест алыптыр деген сөз заматта тарай турганын билчү. Бетин жоолук менен бекем уруп, дарканачынын көзүнө карабай, калтыраган калдыруу менен кош бойлуулукту аныктоочу тестти сатып алды. Үйгө келип, ваннага кирип, эшикти ичинен бекитти. Суук ваннанын ичинде анын деми кысылып, колундагы кичинекей желим таякча өлүм жазасын күткөн кылмышкердин өкүмүндөй сезилип жатты. 5 мүнөт. Бул 5 мүнөт Айжан үчүн 5 кылымга тети болду. Көзүн жумду, титиреген манжалары менен тестти кармап, Кудайга жалынып жатты. Кудайым, мени мынчалык жазалабачы. Өмүрүмдө эч кимге жамандык кылган эмесмин. Менин жанымды алсаң да, ушул нерседен сактачы. Бирок көзүн ачып тестке караганда, анын бүткүл дүйнөсү талкаланып, үстүнө асман кулап түшкөндөй болду. Кыпкызыл дабдана 2 сызык. Айжандын колунан тест түшүп кетип, муздак кафелге шарп этип кулат.
Оозун эки колу менен бекем басып, үнүн чыгарбай өкүрүп ыйлады. Көз жашы жүзүн жууп, көгүрүгүнө чейин агып түштү. Бул наристе сүйүүнүн, ак никенин нөмөсү эмес Бул зордуктун, кордуктун, ыпластыктын жана эң коркунучтуу күнөөнүн жандуу далили болчу. Ал өзүнүн ичин, курсагын муштап баштады. Жок, жок, сен болбошуң керек. Өлүп калчы, суранам. Деп курсагын ургулап, жиндий немедей тыбырчылады. Бирок анын курсагындагы түйүлдүк эч нерсени сезбегендей, өзүнүн ыплас тамырын Айжандын канына байлап, чоңоюусун уланта бермек. Эки кайнининин кыраакы көзү жана калптын башталышы. Айжан ваннадан чыкканда анын өңүндө кан жок, көздөрү чуңкуруна кирип кеткен арбакка окшоп калган. Ашканада отурган Салима апа келининин абалын дароо байкады. Келин, сага эмне болду? Бетиңде бир тамчы кан жокпу? Же дагы ооруп жатасыңбы? Деди Салима апа үнүн катуулатып. Айжан дубалга сүйөнүп, араң сүйлөдү. Жок, апа. Бир аз башым айланып. Салима апа чай ууртап жаткан жеринен тактоп калды. Аялдык инстинкт жана көптү көргөн тажрыйбасы менен келининин абалын акмалап карады. Анан көздөрү чекчейип, үнүн акырын чыгарып. Айжан, же боюңда барбы? Деп сурады. Бул суроо Айжандын жүрөгүнө канжардай сайылды. Эгер ал ооба десе, Салима апа дароо эсептеп баштайт. Нурландын кеткенине 6,5 ай болгон. Ал эми Айжандын боюндагы түйүлдүк араң 5-6 жумалык болчу. Муну медицина эмес, катардагы аял деле дароо билип коймок. Эгер Салима муну билсе, үйдө кыямат кайым болот. Келин Нурлан жокто ойнош күтүп, боюнда кылып алыптыр деген сөз бүткүл урууга тарайт. Жок, апа. Андай эмес. Жөн эле кечээки тамак жакпай калганго деп Айжан шашып ушуп калбайтты да, бөлмөсүнө кирип кетти. Бирок Салима апанын көңүлүндө күмөн пайда болгон эле. Нурлан кеткенде эле боюнда бүтүп, эми гана токсикоз болуп жатабы? Же, Кудай сактасын деп ичинен күңкүлдөп кала берди. Жырткыч менен бетме-бет, капардын үрүй учурган чечими. Бул сырды мындан ары жалгыз көтөрүү мүмкүн эмес болчу. Айжан түйүлдүктүн тез арада кутулушу керек эле. Бирок ал жалгыз ооруканага бара албайт, акчасы да жок болчу. Кайнатасы берген баягы долларларды ал ошол эле күнү мешке ыргытып өртөп жиберген. Эми ага бир гана жол калган, ушул тозоктун ээси, күнөөнүн ээси Капарга барып чындыкты айтуу. Кечинде Капар сарай тарапта малдарга чөп салып жүргөнүн көргөн Айжан сыртка чыкты. Аба ырайы суук, бирок Айжандын ичиндеги от андан да катуу күйүп жаткан. Ал Капардын артына барып титиреген үн менен сүйлөдү. Ата. Капар бурулуп келинин көрдү. Анын жүзүндө баягыдай эле токтоо, сүрдүү маскасы бар болчу. Эмне болду, Айжан? Ушуп каласыңбы, кирип кетпейсиңби? Деди ал эч нерсе болбогондой. Анын бул эки жүздүүлүгү Айжандын жиркеничин ого бетер күчөттү. Мен сизге бир нерсе айтышым керек. Айжан айланасын карап, эч ким жок экенин тактап алды да, көзүнөн жаш атып чыгып ыйлап жиберди. Сиз менин жашоомду гана талкалабастан мени түбөлүккө өлтүрдүңүз. Менин боюмда бар экен. Капардын колундагы айырсы жерге тарс этип түшүп кетти. Анын сүрдүү, канкор жүзү бир заматта кубарып, көздөрү коркунучтан алайып кетти. Бул ал күтпөгөн кабар болчу. Напсинин кулу болуп жатканда ал кесепети тууралуу ойлонгон эмес эле. Эгер бул кабар билинсе, ал айылдагы кадр баркынан, бийлигинен кол жуумак, уулу Нурлан аны өлтүрүүгө даяр болмок. Ал дароо Айжанды бийликтен бекем кармап, сарайдын караңгы бурчуна сүйрүп кирди. Эмне деп жатасың? Калп айтпа. Кантип боюңда калат? Деп шкырда ал жан далбас уруп. Кантип боюңда калат дейсизби? Сиз мени айбанча кардыгонуңуздан калды. Нурлан кеткенине 6 ай болду. Мен эми эмне кылам? Апам бая шектенип сурап жатат. Мен өз жанымды кыям.
Же баарын айтам. Баарын Нурланга айтам. Айжан үнін көтөрү баштады. Капар дароо Айжандын оозун басып калды. Анын көздөрүндө жырткычтык, амалкөйлүк кайрадан ойгонду. Бул адам эч качан өзүнүн аброюн түшүрмөк эмес, ал кырдаалдан чыгуунун ролун дароо издеп баштады. Өчүр үнүңдү, акмак, деп шыбырады ал каарданып. Эч кимге эч нерсе айтпайсың. Эгер Нурланга же Салимага айтсаң, сени ошол эле күнү жиндиканага жаткызам же келин бузулуп, боюна бүтүрүп келиптир, мени шылтоолоп жатат деп түйнөгө шерменде кылам. Эч ким мага эмес, сага ишенет. Айжандын көз жашы Капардын манжаларын суулап жатты. Анда эмне кылам? Бул ичимдеги тозокту кантем? Деп буркурады келин. Капар терең дем алып чөнтөгүнөн ачкычын алып чыкты. Эртең мен шаарга барам. Сен да шылтоо таап шаарга чык. Мен сага шаардан жеке менчик жашыруун клиника таап берем. Акчасын толук төлөйм. Барып алдырып саласың. Эч ким, эч качан билбейт. Оозуңду бекем жап. Эгер бул сыр экөөбүздөн башка бирөөгө билинсе, сенин ата-энеңдин өлүгүн өз колум менен көмөм. Түшүндүңбү? Айжандын башка аргасы калган жок. Ал башын ийкеди. Өзүнүн ичиндеги күнөөсүз түйүлдүктү Нурландын эмес, анын кайнатасынын канынан жаралган жанды өлтүрүүгө макул болду. Анткени бул бала төрөлсө, бул чыныгы акыр заман болмок. 4 клиникадагы муздак отургуч жана талкаланган үмүт. Эртеси күнү Айжан Салима апага, апам ооруп жатыптыр, барып дары-дармек алып берейин, шаарга барып келейин деп уруксат сурады. Салима апа нааразы боло, күйөөсү жокто келиндин көчөлүп жүргөнү жакшы эмес, бат барып кел деп уруксат берди. Айжан шаарга жетип, Капар айткан даректеги жеке менчик гинекологиялык клиникага барды. Клиниканын ичи таза, жарык, бирок Айжан үчүн бул жер өлүм жазасы аткарылуучу бөлмөдөй муздак сезилди. Анын жүрөгү дүкүлдөп, ар бир адамды көргөн сайын мени таанып калбасын деп бетин жоолугу менен тосуп отурду. Капар акчасын алдын ала төлөп, дарыгер менен сүйлөшүп койгон экен. Айжанды кабинетке чакырышты. Улгайган, көз айнек тагынган орус улутундагы дарыгер аял Айжанды УЗИ аппаратына жаткызды. Экрандагы кара ак сүрөттөрдү карап жатып, дарыгердин жүзү өзгөрө баштады. Девушка, сизге аборт кылууга ким уруксат берди? Деди дарыгер улуттуу үн менен. Айжан чөчүп кетти. Эмнеге? Акчасын төлөдүккө. Дарыгер Айжанды карап оор үшкүрүндү. Сиздин жатыныңызда мурунтан эле сезгенү, воспаление бар экен. Анын үстүнө түйүлдүк өтө ылдый жайгашыптыр. Эгер азыр аборт кылсак, катуу канкетип, жатыныңызда толук алып салууга туура келет. Башкача айтканда, сиз өмүр бою эне болуу бактысынан ажырайсыз. Бул биринчи кош бойлуулугуңузбу? Айжандын башына шагылган түшкөндөй болду. Өмүр бою эне боло албай калуу. Нурланга бала төрүп бере албай калуу. Бул кыргыз аялы үчүн эң чоң трагедия, үй бүлөнүн бузулушунун башкы себеби эле. Эгер ал азыр аборт кылдырса, Нурлан экөө эч качан балалуу боло албайт. Ал эми төрөсө кайнатасынын баласын төрөйт. Жок, доктур, андай дебеңизчи. Мен муну алдырышым керек. Башка айлам жок, деп Айжан ыйлап жиберди. Мен сиздин өмүрүңүздү тобокелге сала албайм. Күйөөңүздүн макулдугу жанакулу керек. Же болбосо, өз каалооңуз менен кандай жыйынтык болсо да өзүм жооп берем деген кагазга кол коюңуз. Бирок мен эскертип коеюн, кан көп кетсе, өлүп калышыңыз да мүмкүн, деди дарыгер муздак жана кесип көйлүк менен. Айжан кабинеттен кантип чыкканын, көчөгө кантип чуркап чыкканын билбейт. Ал кардын үстүндө кулап түшүп асманды карап боздоп жатты. Тагдыр аны бардык тараптан туңгуюкка камап салган эле. Ал алдыга басса өлүм, артка басса шерменделик. Ал бул пласт түйүлдүктү алдыра албасын түшүндү. Бул жазаны ал өмүр бою көтөрүп өтүүгө мажбур болгондой эле. 5 Нурландын видео чалуусу, жан дүйнөнү тилген сүйүү.
Айжан үйгө өлі сүлікіт болып қайтып келді. Капар анын жүзінен аборт болбогонун дароо түшүндү. Бирок ал эч нерсе дей албады, анткени үйдө Салима апа бар болчу. Кечинде Айжандын бөлмөсүндө телефон шыңгырады. Бул жолу видео чалуу болчу. Нурлан. Айжан көз жашын ачып, жүзүнө жасалма жылмаюу чаптап, телефонду алды. Экранда Москванын суук көчөсүндө калың куртка кийген, бирок жүзүнөн нур төгүлгөн, бактылуу Нурландын бедели көрүндү. Жаным, кандайсың алтыным? Сени ушунчалык сагындым. Нурландын көздөрүндөгү таза сүйүү ишеним Айжандын жүрөгүн тийлеп жиберди. Мен дагы сагындым, Нурланым. Айжандын үнү калтырап чыкты. Бирок Нурлан Айжандын жүзүнө күнт коюп карат. Анын көзүнүн астындагы каратактарды, кубарган жүзүн байкабай коюу мүмкүн эмес эле. Айжан, сага эмне болду? Жүзүңдү такыркан жокко? Ооруп жатасыңбы? Же апам сени катуу иштетип жатабы? Жетет ушунча кыйналганың мен жазында эмес, буюрса бир айдан кийин эле барам. Билет алып койдум. Деди Нурлан кубанычтуу кабар айтып. Бир айдан кийин келем. Бул сөз Айжандын кулагына октой тийди. Бир айдан кийин анын курсагы биленип баштайт. Нурлан келип аялынын боюнда бар экенин көрөт. Анан, бул бала кимден деген суроо берилет. Ошол маалда бөлмөнүн эшиги ачылып, Салима апа кирип келди. Ал Нурландын үнүн угуп, телефонду Айжандан алып, балам, кандайсың садага болоюн? Деп сүйлөшүп баштады. Анан Айжанга бир карап алып, Нурланга карап күлүп койду. Уулум, келинчегиң акыркы күндөрү кусуп, өңү кубарып жүрөт. Менимче, бизге сүйүнчү бар окшойт. Сен кетерде боюна бүтүп калганго дейм. 7 айлык болуп калдыбы, Айжан? Күйнөгүнүн ичинен да билинип калыптыр. Бөлмөдөгү убакыт тактоп калгандай болду. Телефондун аркы четинде Нурландын жүзүндөгү жылмаюусу өчүп, ордуна таң калуу жана түшүнбөстүк пайда болду. Кандайча? Боюнда бар. Апа, мен кеткениме 6,5 ай болду. Кетерде эч нерсе жок болчу. Айжан, бул чынбы? Деди Нурландын үнү өзгөрө түшүп. Айжан дубалга жөлөнүп дем ала албай калды. Салима апанын шектүү көздөрү телефондогу Нурландын таң калган жана суроолуу жүзү, ал эми эшиктин кычыгынан аларда тыңшап турган Капардын карааны. Бул туңгууктан чыгуунун эч кандай жолу калбаган эле. Жалгандын желеси үзүлүп, шерменделиктин жана кандуу трагедиянын эшиги шарт ачылган болчу. Бир. Үзүлгөн байланыш жана шайтандын амалы. Кандайча? Боюнда бар. Апа, мен кеткениме 6,5 ай болду. Кетерде эч нерсе жок болчу. Айжан, бул чынбы? Деген Нурландын суроосу бөлмөнүн ичиндеги абаны муздатып, убакытты токтотуп салгандай болду. Айжандын көздөрү чекчейип, тамагына муштумдай бир нерсе тыгылып дем ала албай калды. Анын жүрөгү кабыргасын тээп, кулагында бир гана кандын түк-түк эткен үнү угулуп жатты. Салима апа телефонду кармаган бойдон келини шектүү тишип өтчүдөй кадала карат. Салима апа ооруканада жатканы менен анын акылы тунуп болчу. 6,5 айлык бойда болгон аялдын курсагы билинип, кыймылы ауырлуу шубкаларын ал 5 калдой билчү. Бирок Айжандын курсагы жаңы гана билинер-билинбес чыгып келе жаткан. Так ушул кыямат мүнөттө бөлмөнүн эшиги шарт ачылып, Капар кирип келди. Ал эшиктин артында баарын тыңшап турган эле. Анын көздөрүндө жырткычтын коркунучу эмес, өтө мыйдам, түлкүнүн амал көйлүгү жарк этти. Капар кырдаалды өз колуна албаса, баары азыр ушул бөлмөдө ачылып каларын түшүнгөн. Ой, байбиче. Дагы баштадыңбы селпилдеп? Деп Капар бөлмөгө кирип, жасалма күлүп сүйлөдү. Ал Салиманын колунан телефонду жулгандай эле алып, экрандагы Нурланга карады. Уулум, кандайсың? Иштериң жакшыбы? Апаңдын сөзүнө маани бербе. Мунун кан басымы көтөрүлүп, дары ичип, көзүнө ар нерсе көрүнө баштады, окшойт. Ата, апам эмне деп жатат? Айжандын боюнда барбы?
Деди Нурлан түшүнбөй, үнүндөгү кооптонууну жашыра албай. Кайдагы боюнда бар. Капар каткырып күлдү, бирок анын күлкүсү Айжандын үрүйүн учурду. Келинин кече шаарга барып, муздак суу ичип алып ашказанына суук тийгизип алыптыр. Тамак жесе эле кусуп, өңү кубарып жүрөт. Апам болсо неберелүү болгусу келип, ошону боюнда бар экен деп элестетип алыптыр да. Келиним ооруп жатат, курсага ашказана шишип чыккандан ошондой көрүнүп жатат. Кабатыр болбо, уулум. Өзүбүз дарылап жатабыз. Сен тынч иште. Баса 1 айдан кийин келем дедиңби? Жок, шашпай иштериңди бүтүрүп жазында кел. Бизде баары сонун. Капар сөзүн бүтүрбөй эле байланышты өчүрүп салды. Бөлмөгө өлүк жымжырттык чөктү. Салима апа күйөөсүнүн сөзүнө ынанбагандай карап, анан Айжанга бурулду. Келин, сен чындап эле ооруп жатасыңбы? Же мени алдап жатасыңарбы? Деди ал үнүн катаалдантып. Айжан калтырап, сүйлөөгө дарманы келбей дубалга сүйүнүп калды. Капар аялына карап, көзүнүн кычыгы менен Айжанды коркута тиктиги. Байбиче, болду эми. Келинди кыйнабайчы бул жерден. Эс алсын, деди Капар. Бирок Салима апа ордунан жылган жок. Аялдын сезими алдабайт эле. Эки кайниненин соту, курсактагы сырдын ашылышы. Эртеси эртең менен Капар мал караганы эшикке чыгып кеткенде, Салима апа Айжанды өз бөлмөсүнө чакырды. Бөлмөнүн эшигин ичинен бекитип алды. Отур бул жерге, деди Салима апа стулду көрсөтүп. Анын үнү муздак жана кескин болчу. Айжан титиреп какшап, стулдун четине араң отурду. Мен кече түндө уктаган жокмун, деп баштады Салима апа, Айжандын көзүнө тике карап. Менин карыган көзүм начар көрүшү мүмкүн, бирок акылым ордунда. Сен Нурлан кеткенде кыпкыпча элең. Азыр көкүрөгүң толуп, бетиңе так түшүп, тамак жытынан жийиркенип жатасың. Бул ашказан оорусу эмес. Мен 5 баланы төрөгөн аялмын. Айжандын көзүнөн жаш куюлуп баштады. Ал эриндерин тиштеп, үнүн чыгарбоого аракет кылды. Көтөр көйнөгүңдү, деп буйрук берди Салима апа күтүүсүздөн. Апа, суранам. Айжан 2 колу менен курсагын тосуп ыйлап жиберди. Салима апа ордунан ыргып туруп, Айжандын колун жулка тартып, көйнөгүнүн этегин үйдө көтөрдү. Анын көздөрү Айжандын жаңыдан томпоюп келе жаткан курсагын көргөндө чекчейип кетти. Бул 6,5 айлык эмес, араң 2 айлыктан ашкан курсак эле. Акмак. Салима апа Айжандын бетине шапалак менен тартып жиберди. Соккунун катуулугунан Айжан жерге кулап түштү. Сойку. Бузулган шуркуя. Сен менин уулум жокто ким менен жаттың? Кимдин баласы бол? Айжан бетин басып боздоп жатты. Анын жан дүйнөсү телинип, үстүнө бүтүндөй дүйнө кулап түшкөндөй болду. Апа, мени укулачы. Мен эч ким менен жаткан жокмун. Мени зордуктап кетишти, деп Айжан жанталаша чындыкты айтууга аракет кылды. Зордуктап? Ким зордуктайт? Ушул чоң үйдүн ичинде, менин күйөөмдүн көз алдында сени ким зордуктайт? Салима апа Айжанды чачынан жулкуп тургузду. Же баягы шаарга барганда жолдон бирөөнү таптыңбы? Менин баламдын намысын тебелген, ушул үйдүн босогосун булгаган ыплас неме? Ким ал? Атын айт. Азыр Капарды чакырам, экөөңдү тең өз колу менен союп, малга жем кылып берет. Капарды чакырам. Бул сөз Айжандын үрүйүн учурду. Эгер ал азыр балаңыз Капардан десе, Салима апа аны өлтүрүп салмак же таптакыр ишенмек эмес. Кыргыз аялы эч качан өз күйөөсүнүн мындай айбандыкка барганына ишенбейт. Тескерисинче, сен өзүң азгырдың, акмак, деп келинди күнөөлөмө. Анын үстүнө Капар, бул келин бузулуп мени шылтоолуп жатат десе, Айжандын сөзүнө ким ишенет? Эч ким. Айжан коркунучтан жана үмүтсүздүктөн улам тилин тиштеп калды. Ата энем өлөт. Мен үн катпашым керек деген ой мээсин аралат. Айтпайсыңбы?
Айтпасаң, сені ушул үйдөн иттей кылып кууп чыгам. Бүт айылга шермендеңдей чыгарам. Салима апа калганы көздөй жулкунду. Бирок дал ушул маалда эшикти Капар өзү ачты. Ал экөөнүн сүйлөшүүсүн угуп турган. Эмне ызы-чуу? Деди Капар түсүн өзгөртпөй. Салима апа айлап күйөөсүнүн көкүрөгүнө муштады. Капар, биздин үйдүн намысы төгүлдү. Ушул келинчесиң Нурлан жокто көчөдөн бирөө менен жатып. Боюна бүтүрүп келиптир. Карачы муну 2 айлык болуп калыптыр. Азыр эле сүрөп чыгып, ата-энесинин эшигине ыргытып келели. Нурланга бүгүн чалып баарын айтам. Капардын жүзү муздак тартып Айжанга карат. Айжан жерде тизелип көздөр менен Капарга: "Айтпаңыз, жалынам", деп жалдырап турду. Капар кырдаалды өз пайдасына чечүүнүн эң ыплас жана мыкаачылык жолун тапты. Байбиче, тактычу. Капар Салиманы калдың кармап катуу силкип койду. Эмне деп жатасың? Эгер муну азыр эшикке кууп чыксак, эл эмне дейт? Капардын келини ойнош күтүптүр. Капар өзү келинин карай албай калыптыр деп мени маскара кылышат. Менин ушунча жылдык аброюм эмне болот? Нурлан укса, Россиядан келип ошол эркекти издеп таап өлтүрөт да өзү өмүр бою түрмөгө кетет. Ушуну каалайсыңбы? Салима апа нес болуп туруп калды. Капардын сөзүндө логика бар эле. Элдин ушагы уулунун түрмөгө түшү коркунучу эненин жүрөгүн сестентти. Анда эмне кылабыз? Ушул шууркуянын никесиз баласын багып отурабызбы? Деп боздоду Салима апа. Жок, Капар Айжанды жек көрүндү карага метаан көздөрү менен сүйлөдү. Бул бала төрөлбөйт. Эч ким билбеши керек. Бул канчыкты сарайга камап, өзүм чечим. Бала түшүп калат. Анан эч нерсе болбогондой жашай берет. Нурлан келгенде ооруп жатып боюнан түшүп калды дейбиз. Болду, эгер кимдир бирөөгө ооз ачсаң, байбиче, мен каарыма каласың. Салима апа күйөөсүнүн сүрдө сөзүнөн кийин унчукпай калды. Ал Айжанды жек көргөн көздөрү менен карап, түкүрүп бөлмөдөн чыгып кетти. Капар болсо Айжандын жанына чөгөлүп, анын кулагына шыбырат. Көрдүңбү, менин колумда кандай күч бар экенин? Сенин жашооң менин бир ооз сөзүмө байланган. Эми тилимди аласың. Үч сарайдагы тозок, адам чыдагыс көрдүк. Ошол күндөн баштап Айжан үчүн чыныгы физикалык жана моралдык тозок башталды. Салима апа аны үйдүн ичине киргизбей койду. Айжанды кыштын кран чилдесинде сырттагы эски, жылытылбаган жайкы ашканага жанамал сарайга кууп чыгышты. Сен ушул үйдүн полун басууга да татыксызсың. Тамакты да ошол сарайдан ичесиң. Деп Салима апа ага эски төшөктөрдү ыргытып берди. Айжан муздак бетондун үстүндө малдын кыгыжыттанган сарайда түнөп калды. Деминен чыккан буу ошол замат музга айланып жатты. Анын үстүндө жуга куртка, бутунда эски өтүк. Курсагындагы балага зыян келбесин деп төшөктү курсагына бекем оруп, түйүлдүкчө бүрүшүп жатчу. Ал бул плас күнөөдөн жаралган баланы канчалык жек көрсө да, энелик инстинкт, адамдык табияты аны каргоого мажбурлап жаткан эле. Анткени ал тирүү жан болчу. Күндүзү Салима апа аны тынымсыз оор жумуштарга жумшайт. Бар, муздак суу ташы. Көмүр сал. Бул харам балаңдын түшүп калышын Кудайда каалап жатат. Деп шылдыңдайт кайненеси. Айжан оор челектерди көтөрүп, бели үзүлгүчө иштейт. Бирок бала түшкөн жок. Тескерисинче, ал Айжандын каны менен бекем кармалып, чоңую берди. Капар болсо түнкүсүн сарайга келип, Айжанды шылдыңдап күлөт. Эмне, кыйналып кеттиңби? Мага жакшы сөз сүйлөсөң, үйгө киргизем. Сен менин менчигимсиң. Айжан кайнатасын көргөндө жийиркенип, дубалга жөлөнүп, бетин жаап алчу. Бул айбанга ал өлүп калса да баш ийгиси келген жок. 4 ажалдын уусу, Капардын акыркы планы. Арадан дагы 2 жума өттү. Айжандын боюндагысы 3 айлыкка жакындап калды. Курсагы мурдагыдан да даана билинип, кийимдин сыртынан байкала баштады. Капардын тынчы кете баштады.
Егер бұл туып койсо, бала мага окшуш болуп калса кантем. Анын үстүнө Нурландын келер убагы да жакындап калды деп ойлонду ал. Капар радикалдуу кадамга барууну чечти. Бир күнү түн ортосу. Шамал улуп кар барондоп жаткан убак. Сарайдын эшиги шарт ачылып Капар кирди. Анын колунда чоң кружка бар эле, ичинен кандайдыр бир сасык чөптүн жанадарынын кескен жыты чыгып турду. Ал Айжандын жаткан төшөгүнө басып келип, аны жакадан алды. Тур ордуңдан, деп буйрук берди ал. Айжан чөчүп, ойгонуп, үрүйү учуп артка тартты. Эмне бул? Деди ал кружканы карап. Бул сени маселеңди чече тургандары. Мал доктурдан атайын чөптөрдү жана уулуу дарыларды кошуп жасаттым. Ичсең, жатыныңды тазалап, ичиңдеги малдан кутуласың. Ич муну. Капар кружканы Айжандын оозуна такат. Айжандын көз алдына клиникадагы дарыгердин сөздөрү тартыла түштү, түйүлдүк ылдый жайгашкан. Кан кетип өлүп калышыңыз мүмкүн. Эгер ал бул белгисиз ууну ичсе. Бала гана эмес, өзү да кансырап өлөрүн түшүндү. Капар аны атайын өлтүргөнү жаткан эле. Келин ооруп өлдү деп кутулуу анын эң башкы планы болчу. Жок, ичпейм. Бул мени өлтүрөт. Доктор мага аборт кылууга болбойт деген. Мен өлөм. Айжан жандалбас уруп, Капардын колун түртүп жиберди. Кружкадагы сууктуктун бир аз бөлүгү жүргү төгүлүп, сасык жыт сарайды каптат. Капардын көздөрү каарданып, жырткычка айланды. Сен мага каршы чыгасыңбы, шуркуя? Мен сени өлтүрүп, ушул сарайдын түбүнө көмүп салсам да, эч ким таппайт. Ичесиң дедимби, ичесиң. Ал Айжандын чачынан катуу толгоп кармап, башын чалкалатып, кружканы оозуна кууга аракет кылды. Айжан тиштерин бекем кысып, буттары менен Капарды тээп, жашоосу үчүн, балким ичиндеги бала үчүн эмес, өзүнүн тирүү калышы үчүн күрөшүп жатты. Эки ортодогу кармаш өлүм менен өмүрдүн күрөшү эле. Капардын оор муштуму Айжандын бетине тийди. Айжандын оозунан кан жабалактап акты, бирок ал багынбады. Ошол маалда ал кружканы колу менен катуу чаап жиберди. Кружка дубалга тийип, сынып, ичиндеги уу жерге чачырап кетти. Капар ачуусунан жарылайын деп, Айжанды тамагынан муунтуп баштады. Сени өз колум менен муунтуп өлтүрөм. Ичиңдеги мал менен кошу көргү киресиң. Деп ал Айжандын алкымын бекем кысты. Айжандын деми кысылып, көз алды караңгылап, өпкөсү аба жетпей туйлай баштады. Бүттү. Менин жашоом ушуну менен бүттү. Кечир мени, апа, ата. Кечир мени, Нурлан деген соңку ойлор мээсинде жаңырып турду. Анын кылдыруу бошоңдоп, көздөрү аңтарыла баштаган эле. Бес Нурландын келиши, жарылган асман. Дал ушул өлүм менен өмүрдүн чегинде турган мүнөттө. Кароонун чоң темир дарбазасы кыйч итип ачылды. Калың жааган кардын үстүндөгү оор, бирок шашылыш баскан, бут кийимдин дабышы угулду. Бул Нурлан эле. Ал акыркы видео чалуудан кийин жүрөгү тынчтык таппай, Айжандын кубарган жүзүн, апасынын, келиндин боюнда бар окшойт деген сөздөрүн эстеп, түндөр уктай албай кыйналган эле. Анын ички сезими үйдө кандайдыр бир чоң кырсык болуп жатканын сезген. Ошондуктан ал бир айды күтпөстөн, билетти алмаштырып, эч кимге айтпай эле үйүнө сүйгөн жарына учуп келген болчу. Нурландын колунда чоң жол баштыгы бар. Ал үйдүн эшигине жакындаганда, сарай тараптан чыккан түшүнүксүз добуштарды, катуу чыккан ызы чууну укту. Ал баштыгын карга таштап, сарайды көздөй чуркады. Сарайдын эшиги бир аз ачык турган. Ичинен чыккан хриптүү үн жана Антагон добуш Нурландын жүрөгүн тактата жаздады. Ал акырын эшикке жакындады. Сени өз колум менен муунтуп өлтүрөм. Ичиңдеги мал менен кошу көргү киресиң. Сен менин жашоомду буза албайсың, акмак. Менин уругумду көтөрүп алып мага каршы чыкканыңда Нурлан укса, ал экөөбүздү тең соёт. Өл! Деген сөздөр сарайдын ичинен жаңырып чыкты. Бул үн. Бул анын атасы Капардын үнү эле.
Менин уругумду көтөрүп алып. Бул сөздөр Нурландын мээсине миңдеген найза болуп сайылды. Асман кулап, жер аңтарылып кеткендей болду. Ал өз кулагына өзү ишенген жок. Дүйнөдөгү эң сыйлаган адамы, түркүгү болгон атасы анын сүйгөн жары Айжанды. Нурландын көзү канга толуп, бүткүл денесине акылга сыйбаган, айбанаттык бир каар жүгүрдү. Адамдык акыл эс толугу менен өчүп, ордуна бир гана кандуу өч алуу сезими ойгонду. Ал сарайдын эшигин тээп ачып, ичкериге атылып кирди. Атага, эмне кылып жатасың? Деген Нурландын үрүй учурган, жараланган арстандай бакыргы сарайдын ичин гана эмес, бүтүндөй түнкү айылды титиретип жиберди. Капар чөчүп кетип, Айжандын тамагынан колун көйө берди. Анын жүзүнө өлүм коркунучу чабылып, көздөрү чекчейип, артына бурулду. Эшиктин алдында көздөрүнөн от чыккан, колуна сарайдын бурчунда турган оор темир ломду кармап алган Нурлан туруптур. Жерде болсо чачтары самсалап, бети башы канга боелгон, курсагын кучактап араң дем алып жаткан Айжан. Анын жарым ачылган көздөрү Нурланды көргөндө эң акыркы үмүт жана эң терең трагедия менен жалдырап калды. Бузулган үй бүлө, тепселген намыс жана шайтандын күнөөсү эми өзүнүн эң кандуу жазасын алганы турган эле. Акылдан адашкан мүнөт, уулунун көзүндөгү тозок. Сарайдын ишигинде колуна оор темир ломду кармап, көздөрү кыпкызыл канга толгон Нурлан турат. Анын дем алышы ушунчалык тез жана оор болгондуктан сырттагы кар аралаш саккон шамалдын үнү да угулбай калды.